Кара Суу районунун Даткай аймагында курулуп жаткан транспорттук логистика борборунун жалпы аянты 17 гектар жерди ээлейт. Өткөн жылы башталган борбордун административдик имараты курулуп бүтүп калды. Ага удайы эле оор жүк ташуучу унааларды коюу жайы даярдалган. Учурда жол тыгынын жоюу максатында жергиликтүү бийликтин сунушу менен Кытайдан Өзбекстанга жүк ташыган оор жүк ташуучу унаалар убактылуу ушул жерде токтотулуп турат. Учурда жүк сактоочу кампанын курулушу да жүрүп жатат. Жалпы мында 1000 чукул оор жүк ташуучу унаага ылайыкташып, облуста экспорттук, импорттук абалды жөнгө салууга салымын кошот. Ошондой эле Борбор Азияда негизги транспорттук хаб болуп калмакчы. Бул жерде Кытайдан келген жүктөр жөндөөлүп, башка өлкөлөргө, анын ичинде Россияга жөнөтүлөт. Узундугу 84 метр, туурасы 24 метрдеги, бийиктиги 11 метрдеги А-класста склад болот, проект боюнча ошондой. Азыр складындагы ошол материалдарын заказ кылып атабыз. Жакынкы арада келип коюлат. Борбордун логистика борбордун мощносту ошол 1000 машинага чейин ылайыкташкан, 1000 машина жүктү сактаганга мүмкүнчүлүгү бар да. Эгер бул логистика борборду куруп бүтүп аягына чыгып ишке киргизе турган болсок, буюрса ошол Кыргызстандын түштүгүндөгү өлкөнүн баягы экспорттук, импорттук немеси мүмкүнчүлүгү жогорулайганга чоң салым болот буюрса. Транспорттук логистикалык борбордун долбоордук баасы 12 миллион долларды түзөт. Анын 3,5 миллион долларын Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду каржылаган. Борбор толугу менен ишке түшсө, Даткай аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым болуп, 100 жумуш орну түзүлөт. Азыркы бул бизге түшүп аткан себеби бизге жергиликтүү бюджетке салымы чоң. Биринчиден налогдон түшкөн суммасы бизге калат, жергиликтүү бюджетке. Экинчиден жергиликтүү тургундардан иш ордунун камсыз болот. Кыскача азыр 100 орунга чейин иш ордунун камсыз болот деп бизге толук неме кылган. Бирок жергиликтүү тургундардан ишке алабыз деп сөз берип айтышкан. Ошолорго келишкенбиз. Мындан сырткары Ош облусунда 2025 жылы бир нече агро-логистикалык борборлорду куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылат. Анын алкагында Ноокат районунда 5 мөмө жемиш, Чоң Алайда 400 тонналык картошка сактоочу кампа курулат. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.